Экинчи, Өрмөбек Черкешевич, sen жазган конституция бул жалгыз президентчеси эми общий жейли деген конституция экен. Ал конституцияң жарабайт. Аны тиги урун эмеге туалет немеге алып барып эле коюп кой. Ошого эле жарайт экен ал. Мындай Өмүрбек Черкешевич тиги эме экөөң биригип аткан турбайсың. Түшүнүктүү эми силердин саясий хоттор кандай болуп. Баягы буларда жүзү жок да бири менен бири бар, бириге берет, жүзү жокторчу. Жүзү кара, жүзү жоктор бириге берет. Буларга баары бир эптеп жана крючокко илинип, бир жерге илинип, сайылып калыш керек да булардын максатычы. Өмүрбек Черкешевич, сиз жоопко тартылчу адамсыз. Сиз 2010-жылы бийликке келип алып, Кыргыз элин кыргынга салган адамсыз. 2010-жылкы өзбек-кыргыз урушуна себепкер болгон адамсыз. Сиз деген сиздин ордуңуз түрмөдө. Сиздин ордуңуз тиги сыймыктын кухнясында эмес, сиздин ордуңуз түрмөдө түзөлөт тиги. Страгаштардын алып арасына алып барып тыгып коюш керек сиздичи. Сиз деген ушундай кылмыш кылган адамсыз. Канча адамдын өлүмүнө себепкер болгонсуз. Бийлик байлыкта отуруп, силер 2010-жылы апрелде кыргансыңар. 2010-жылы июнь айында Ош окуясына күнөөлүүсүңөр. Түздөн түз. Ошондо да акча берип, куйтуңдап кутулуп кеткенсиңер. Анан Соке деле аны териштирген жок да, келгенден кийин ал деле губернатор болуп отурган, анан ал өзүнүн эмесин чукмак беле, чукубайт да. Эми доор алмашты. Заман алмашты. Жаштар келди, жаштар. Чалдар кеткиле деп атабыз биз. Чал, чал болдуңар силер. Кеткиле, всё. Уходите. Түшүнбөйсүңөр кыргызча, орусча айтайын. Уходи. Get, Черкешевич. Тети Куучач, Мадумаров. Ошон тегеректеп жүргөн Куучачтар. Кеткиле, чачыңар агарды, всё. Карьераңар бүттү. Силер политически турупсуңар. Бул бир. Экинчи, Өрмөбек Черкешевич. Sen жазган конституция бул жалгыз президентчеси эми общий жейли деген конституция экен. Ал конституцияң жарабайт. Аны тиги урун эмеге туалет немеге алып барып эле коюп кой. Ошого эле жарайт экен ал. Бул эки. Үчүнчү, Өмүрбек Черкешевич. Улутташтырылган мүлк кайда? Кайда мүлк? Улутташтырылган пулдар кайда? Пулдар. Манас банкты тонободуңар беле, баарыңар. Чогулуп алып, уюшуп алып, кылмыштуу топ түзүп алып, каракчылык кылбадыңар беле. Манас банктаны эменин мүлкү эле, ким эле жана Максимдин мүлкү, Бакиевдин бир туугандарын, Данияр Үсөновдун мүлкүн баарын басып албадыңарбы? Каракчысыңар силер. Чисти эле каракчысыңар. Субханалла, ушундай каракчылар. Ай күйөм да күйөм. Жана каракчылар болчу эле, игары пираттар. Ошондой элесиңер. Айырмаңар жок. Только галстук жансыңар да, бир эле айырмаңар ошол. Пираты 20 века. 21 века. 21 века. Урматтуу каракчылар, мен эмоция калтырбай сүйлөйүн. Урматтуу каракчылар, 2010-жылы тоноп алган мүлкүңөрдү кайра ордуна коюп койгула. Жана банктан урдаган акчаларды, тияктан тоногон акчаңарды, Ысык көлдөн басып алган пансионаттарды баарын ордуна коюп койгула. Менде документтер келип түшүп атат. 10 тонна алтынды алып келип коюп койсун, 10 тонна алтынды. Ордуна коюп койсун. Алып кетишкен ушулар. Биякта бирөө 10 тонна алтын алып кетирсиң 10 тонна алтынды чыгарып кетишкен. Түнү менен ташыган, Мадумаров жеткизген энең бар, түлкү энең бар. Эми эскертилбеди беле? Чаны күйгөндө айтып атат, эми туура түшүнүп коюңуздар. Ошол, урматтуу Өмүрбек Черкешевич, жоопко тартыласың. 4-түнчү жанагы мандат алып алган турба, аның да мыйзамсыз мандат алдың. Буга да жооп бересиң. Карачы, 4 кылмыш иши мына менде даяр уже. Чыкпайсың го, түрмөдөн башың чыкпайт го. Эми көрөлү сен түрмөдө кандай отурасың. Мына Садырбайке кандай отурду? Эл менен эле аралашып жүрдү, страгаштар менен. А сен болсо барып туруп жамынып алган турбайсың, бекинип алып отурдуңбу, жашынып, шүмшүйүп. Эми андай общий отурасың, общий режимге. Жанагындай кийим кийгизип коебузсагачы, жанагындай чарала, чарала болгон мондай полоска кийимдер бар го, артына жазып коебуз. Каракчы деп.
артыңа. Каракчы деп жазып коебуз. 2010-жылы каракчылык кылган. Ошол башка айтар сөзүм жок. Кудай гана жеткизсин силергечи. Ушунча элди темселетип, ушунча элди канча семья ажырашты, акмактар. 2010-дан беричи. Жашоосу жүрбөй, оокаты жүрбөй байкуштар. Канча семья, канча бала аракка кирип кетти, акмактар. Депрессияга түшүпчү. Канча бала тетека мусорный ящиктердин жанына барып көргүлөчү. Кыргыз балдар отурат катар-катар. Бомуш болуп кеткен, бомуш болуп. Ошого силердин күнөөңөр бар. Атамбаев, сен, Темир Сариев окшогон не деп гана айтса болот силерди акмактар. Кудай гана жеткизсин, Кудай жеткизсин. Канча мыйзамсыз, адилетсиздиктерден энелер келип ыйлап отурат могу жерде. Кудай гана жеткизсин силерге. Шашпагыла. Садыр Жапаровду жөнөттүбү силерди? Кудай жөнөттү мына Садыр Жапаровду. Тетигин баарын наказать эт деп. Баарыңды жоопко тартабыз. Баарыңардын ордуңар түрмөдө. Кутулам десең азыр тобогул, азыр. Срочно бар гусул ал. Мечитке 3 күн жат ошол жерден. Ла илаха иллаллах оосуңдан түшпөсүн. Тобогул банан келип, жеп, ичип алган мүлктөрдүн баарын төк кайра. Төк. Бер элдин акысын. Ошон үчүн элге жакшылык кыла албай атасың да. Арам акчаны көп жеп алгансың, арам акчаны. Түшүнөсүңбү? Арам деген сөздү. Арам анан адал деген сөздү айырмалай албай калгансыңар да. Чапчый бергенсиңер. Баарын элечи, жана чочкочо эле. Чочкого ыргытып койсоң ура берет. Сени салып койсоң сени деле жеп таштайт ал. Ошо чочко сыяктуу болуп калгансыңар силер. Ошондон айырмаңар жок. Чочко сыфаты, сааланы көп жеп алсаң керек да. Ошол талапкерлердин баары биригиш керек мына. Курсан Асанов, Канат Исаев, Садык Шерниязов, Каныбек Иманалиев, Клара Соронкулова, мына баары биригип, Бектур Асанов, Кубанычбек Мадумаров, Адахан Мадумаров, баары биригиш керек. Кубан Кыдыров. Баары биригип туруп, бирге туруш керек. Алсыз болбойт. Кесиптештер, бүгүнкү суук, күндүн суугуна карабай, аба ырайынын суугуна карабай, баарыңыздардын келгениңиздерге чоң рахмат. Бакиев элге жек көрүнүш үчүн 3 ай керек болчу. Булар элге жек көрүнүш үчүн 1 ай жетиштүү болду. Кыргызда макал бар. Буту жаман төрдү булгайт дейт. Ниети жаман элди булгайт дейт. Булардын ниетин билдик. Булар эл үчүн келбептир. Эптеп эле бийликке жетип, эптеп эле ошо бийликти басып алып, эптеп эле байлыкка жетели деп атышат. 1 айда булар бийликти бөлүштүрүп бүтүштү. Эми байлыкты бөлүштүрүүгө түштү. Бул кыргыз элинин укугун сыйлабагандык. Биринчи конституцияны тебелешти. Конституцияны тебелеген бул элдин укугун тебелегендик. Зордоп конституцияны кабыл алууну элге сунуштап чыкчат. Бул конституция өтпөйт. Себеби кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл. Элдин кыжырына тийбеш керек. Бул алар кабыл алабыз деген референдум мыйзамсыз жана анда элдин үнү камтылган эмес, ага эл катышкан эмес, ага журналисттер, граждандык коом, оппозиция, саясий партиянын өкүлдөрү, парламенттин оппозициялык күчтөрү катышкан эмес. Ошон үчүн мен элди, кыргыз элин ынтымакка, биримдикке чакырам. Азыркы келген бийлик 1 айда элди консолидация кыла алган жок. Азыркы бийлик 1 айдын ичинде элге өнүгүү жолун көрсөтө алган жок. Анын ордуна кайра элди кагыштырып, сен садырдыкысың, садырдык эмессиң деп элди экиге бөлүп, элге келечекти көрсөткөн ордуна кайра артка президенттик бийликке келесип атат. Мындай бийликтин келечеги жок. Себеби алардын ниети кандай экенин, эл жөнүндө кантип ойлорун көрдүк. Биз ушундай жаштар менен келечек үчүн күрөшкөнгө даярбыз. Кийинкиде мындан да көп жаштар келет деп ойлойм. Мен бир сөз айтып коеюнчу, мына президенттикке талапкер Каныбек Капашевич Иманалиев. Ошондой эле президенттикке талапкер дагы бир топ кишилер бар. Көбү конституциянын өзгөрүшүнө каршы болушту. Биз чакырабыз, мына ушул жерде тургандар да чакырабыз. Ошол талапкерлердин баары биригиш керек мына. Курсан Асанов, Канат Исаев, Садык Шерниязов, Каныбек Иманалиев, Клара Соронкулова, мына баары биригип, Бектур Асанов, Кубанычбек Мадумаров, Адахан Мадумаров, баары биригиш керек. Кубан Кыдыров. Баары биригип туруп, бирге туруш керек. Алсыз болбойт. Урматтуу мекендештер, ушул жер Кыргызстандын улуттук ордосу. Кыргызстанда бийлик бузулуп баратканда үн ушул жерден чыгат.
Үндү укпаса кайра бийлик алмашат. Бул биринчи чогулуш. Бул эскертүү. Кыргыз улутунун укугун, эркиндигин жана кыялын, улуу кыялын тебелегенге эч ким жол бербейт. Мына улут ош жерден чечет. Биздин улуттук ордо ушул аянт. Бул бийликтин аянты эмес, бул элдин аянты. Бул калай калктын аянты. Чындык уш жерден айтылат. Анан кийин бийлик деген фейктерге таянбаш керек. Бийлик деген элге таяныш керек. Бийлик деген бандиттерге таянбаш керек. Бийлик деген мыйзамга таяныш керек. Бийликтин күчү мыйзамда. Булар мыйзамдык талаадан кетти. Биз ошолорду мыйзамдык нукка чакыралы деп атабыз. Булар конституцияны тебеледи. Конституцияны биз конституцияны сактоого чакыралы деп атабыз. Булар элдин ынтымак ырыскысын бузду. Биз ынтымакка чакыралы деп атабыз. Булар прогрессивдүү күчтөрү чогулталган жок. Биз ошолорду бирге отургузуп, диалог кылып, келечекти кандай аныктайбыз? Кантип мамлекеттүүлүктү сактайбыз? Кантип чек араны сактайбыз? Биз ошону айталы деп келдик. Ошон үчүн бүгүнкү келгендер суукка карабай жүрөгүндө жалындуу жаштар келди деп. Келечек силердики. Биз силердин келечеги үчүн күрөшөбүз. Рахмат.